Belki çeşim anda oldu. Qanday kommentar berdingiz bu g'alaba? Эми саясий куугунтук ушул бүгүндөрдө өтөт четебиз келебиз дегендей биз мыйзамдан чыкпайбыз мыйзам биздин жол. Сентябрда 327 беренин пункт 1-часть 2 менен козголгон. Бирок ага карабастан 13 сентябрь күнү Бишкек шаардык соттун алдындагы айтылган сөзүн экспертизага берип, ал жердеги жанагындай жашыруун чакырык немелер бар деп туруп, то есть ишти 8 сентябрда ал Бишкек шаардык соту болгучакты козгоп атышат. Анан кийин кайра башка статьяга переквалификация кылып туруп массовый беспорядки. Жогорку кеңеште мыйзам жазган, биздин тагдырыбызды оңго солгон баскан жолубузду мыйзам менен тескеп жазып бере турган депутаттар протоколдун юридикалык күчкө ээ эмес экендигин билбесе, анда алар сабатсыз экен. Эгер сабаттуу болсо, токтоңуз, бул протокол бул ниет бул. Ниет менен кантип кишини камаганга иш козгонго мүмкүн. Анан ошону кантип депутаттар билбейт да. Муну мынтип айтыш керек. Жогорку кеңеш коркок, жогорку кеңеш чоркок, жогорку кеңеш саясий буйрукту гана аткарат. Ошондон улам унчук албай мейли биринчисине берет, эми айтып атат, катуу тапшырма келди. Өздөрүнө салып койгулу, анан биринчиси кылып чечет. Жогорку кеңеш асмандан түшүп калган жок да. Өзүм эптеп бере. Асмандан түшүп калган жок. Мавлян мырза туура айтты. Тагажен, бөлө, ака-ука, тааныш, улуу сөздүн уяты жок. Ойношу жана башкалар келди. Ошондо